Пайгамбарыбызды Аллах субханаху ва таала өзү я хабибим деп атат. Мен сүйүктүүм деп. Пайгамбарыбыз өзү да айтып атат. Мени өзүңөрдүн артык көрмөйүнчө иманыңар толук болбойт деп. Кантип пайгамбарды артык көрөт? Кантип? Качан аны түшүнсө, пайгамбарлыгын түшүнсө. Тилекке каршы мен биринчи баштаганда ошо Кыргызстандагы кыргыз тилине которулган эмгектерди карадым. Дээрлик бардыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир печель чал образында кылып койгон. Толук ачылып бергиле эмес. Печель чал, сабырдуу, кечиримдүү, кечирип койгон, ошондой бир чал кылып койгон. Ал эркек. Мушташканда мушташкан, согушканда согушкан, сүйгөндө сүйгөн, тургузганда тургузган, курганды курган, кечиргенде кечирген. Эч ким кылбагандай кечирген. Меккени жыйып Мекке какшатты да. Мекке какшатты. Өлтүрөбүз деп калды Мекке. Чыгып кетти. Башка жака барды дагы дөөлөттү тургузду. 7 жылдан кийин кайра келди. 8 жылдан кийин кайра келди. Келтирип ошолордун баардыгы жыйылды алдына, жалдырап жыйылып турат. Меккеликтер дейт да. Мени эмне кылат деп атасыңар дейт. Сен жакшы адамсың, сен кечиресиң дейт. Мен кечирдим. Субханалла.